Саламатсыздарбы, урматтуу агайынелер, эже карындаштар, урматтуу замандаштар. Өзүмчө Туркияда болуп өткөн апат боюнча ой бөлүшөйүн деп алдыңыздарга чыгып турам. Албетте, кыска убактыңыздарды алганым үчүн кечирим сурайм. Туугандар, азыр бүгүнкү күндө көп кабаттуу үйлөрдө жашап аткан бардык эле жарандар, Кыргызстанда жарандар, уйкубуз бузулуп, мен деле ошол көп кабаттуу үйдө жашайм. Баарыбызга мындай ой келип баштады да, эгер бизде болсочу депчи. Анан туугандар, мен айтайын дегеним, Туркиядагыдай апат Кыргызстанда болобу же болбойбу дегенде, туугандар, толук болушу мүмкүн, туугандар. Андан дагы коркунучтуураак, андан дагы жаманыраак болушу мүмкүн. Анткени биздин жер Орто Азияда, именно биздин тоолор эң жаш тоолор. Түркияга караганда биздин жер кооптуураак да. Анан жер кыймылдабайт, бизде болбойт деп айтыш өзү туура эмес, туугандар. Ошон үчүн жаман айтып, жакшы жок дегенде кичине бир алдын алып, кичине бир аракет кылып койсок жакшы болмок. Ошон үчүн бир суранып кетет элек, мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүлүп, 90-жылдардан бери курулуп аткан үйлөрдү текшериш керек да, туугандар. Ал комиссияга дагы жалаң каратисттерди, боксер, артист, ашпозчуларды чогултуп албай, чыныгы профессионалдуу кургучуларды чогултуп, үйлөрдүн сапатын текшерсе жакшы болмок, туугандар. Анан дагы бир сиздер менен бөлүшүп кете турган жаңылык, туугандар. СССР учурунда ошол үйлөрдүн канча балл жер кыймылдаганга туруштук бере ала турганын текшериш үчүн, туугандар, СССР учурунда 3 эле аппарат жасалган экен, СССР боюнча. Ошону бир керемет, Кудайдын бир керемети болуп, ошонун бирөөсү бүгүнкү күндө Кыргызстанда экен, бизде калып кеткен экен. Аны өзбектер, казактар ошо алып арендага иштетишет экен дагы, биздикилер бирөөдө иштетпейт экен да, туугандар. Ошон үчүн үйлөрдү сатып алгандар, ээлери, мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстанда бийликтеги коррупционерлерден баштап бизнесмендер, мигранттар иш кылса, ким эле болсо, акчаларын банкка салбай эле ошол үй алганга, курулушка улашты деп үйрөнүп алышты да. Анан ошон үчүн ошол акчаларыңар күйүп кетпеш үчүн, туугандар, жана үй алгандар, сиздерден сураныч, ошону талап кылалы, ошол аппаратты алып, компаниялар өздөрүнүн үйлөрүн, ар бир компанияны текшертишибиз керек, туугандар. Канча балга чыдайт. Эми аппарат өзүбүздө экен, болбогон суммага, эч кандай бир однокомнатный квартиранын жарым акчасына текшерип берет экен да. Анан ошол аппарат менен ар бир үйдү, курулуп жаткан үйлөрдү текшерткенди талап кылып суранайлы, туугандар. Анан эми албетте алдын алган жакшы да, эми Туркиядагыдай болуп көрдүңөр да. Урандын астында овчарка таап алгандан көрө, азыр тирүү малыбызда текшертип, ошону бир тактап алганыбыз жакшы да, туугандар. Мен жакында чыгарам, бизде эми Кудай өзү эле сактасын, боз үйдү салгандай эле салып атышат, этаж үйлөрдү. Фирмалар бар, строительный фирмалар. 6 арматура кое турган жерге 2 эле арматура коюп, үстүнө бетон коюп аткан видеолору бар. Мен алардын баарын чыгарам буюрса, туугандар. Анан чындап эле 1-2 фирмалар бар. Алар эл аралык деңгээлде темирлерин, бетондордун бардык бир сапаттарын экспертиза өткөрүп, анан куруп аткан фирмалар дагы бар, туугандар. Алар дагы айтыш керек, туугандар. Ошон үчүн туугандар, кичине убактыңарды алган үчүн кечирим сурайм. Эми жаман айтып жакшы жок экен. Ошол аппаратты колдонуп, ошол комиссия ошол аппаратты алып барып, фирмалардын үйлөрүн текшерип, жашап аткан үйлөр, эл жашап аткан үйлөр баарын бир сыйра текшертип койсо, баардыгыбызга жакшы болот эле, туугандар. Рахмат, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди Кудайым өзү сактасын.